Дагы бир жакшы демилге болчу ошондо сиз көтөргөнсүз. Баткенде эркин экономический зона түзүш керек деп, СЭС. Да. Бирок ага жетпей сиз кетип калдыңыз. Мына канча 20 жыл өттү, дагы эле СЭС жок. Жок, ошол СЭСти бир аз баштадылар да, мен кеткенден кийин ошону мен заморозка болуп туруп калды да. Потому что дальше развивать же надо его. Аны билиш керек, СЭС эмне экен, кандай экен тудасы да. К сожалению, ошондой болуп калды. Мен мисалы көп нерселерди, айланма жолдорду, мисалы мен ошондо 2008-жылы мен иштен алып койду Бакиев. Ошондо барып айткан элем Бакиевке, мен бир 2 жыл бериңиз, Курмек Салич, границаны вообще бесспорный кылып чечип коеюн, жолдорду өткөрүп тудасты, кийин аябай кыйналабыз депчи. Ошол бүтүрүп коеюн десем, жаңы губернаторго айтсаң бүтүрөт деп. Ошондо мен ошол бүтүрө албай калгам да. Ошонун аркасынан азыр эми ушул чырлар бардыгы чыгып атат. Анклавдын тарабында, Варуктун тарабында жанагы 4 көчө, жанагы Головной, суулар бардыгы ошонун чыгып атат да бардыгы. Кантип 2 жылда сиз чечмекчисиз ошону? Тиги канча бир 20 жылда чечилбеген нерсе. Жолдорду өткөрүп, жанагы спорный деген жерлерди бесспорный биздики кылып, жолдорду өткөрүп, сууларды өткөрүп эме кылсаң эле бесспорный биздики болуп калмак. Анан бесспорный эле биздики болчу ал жерлерчи. Жок, алар тиги тарапта бербейт болчу да биз. Жок, ал убакта алар вообще претензия койбойт элдер. Эмнеге? Бесспорный. Алар өздөрү жүдөп турган убак эле. Өздөрү жүдөп. Анан кичине бутуна туруп, анан населениясы да көбөйүп кетти да, ошон үчүн. Көбөйүп тудасты болуп, алар бизден аябай бизден көз каранды болуп калган ошол маалда. Мен ушундай кылып койгон да, что көз каранды болуп. Чүт эме болсо мен уларга эме кылып турчумун, үстөмдүк кылып. Анан ошону менен ошол жерлерди мен бүтүрүп койсом болмок да, бесспорный болуп калмак. Кийин эле эмелер чыр чыкса эле, мен кеткенден кийин чыр чыкса эле вице-премьерлер барып, протоколдорго кол коюп, спорный деген протокол кол койдуруп жүрүп эле ошентип спорный болуп калды да ошол жер. Мадумаров деп атасыз. Ал убакытта Совбестин катчысы эле, секретары. Ооба. Причем укугу жок болчу да ошол протоколго кол койгонго. Ал жерде мындай жеңил ой болуп калган да ошол убакта. Проблема чечиш үчүн эле Системный подход жок. Жок да. Анан жанагы ал баары бир протокол, ал эмеден өткөрбөйбүз, кийин күчү жок болот деген мааниде эле ошентип койгон да. Туура айтасыз. Анткени мен Мадумаровдун да оюн уккам, ал айтат, ал убакытта биздин Баткен жергиликтүү жарандарды тажиктер өткөрбөй аткан, кыйнап аткан, анан ушундай ызы чуу болуп атканда бирдеме кылып чечиш керек болчу, анан ошол протоколго кол коюп койдум жана стратегический жакка деп. Мадумаровду күнөөлөштүн алдынан министр транспорта Сулаймановду күнөөлөш керек эле. Эмнеге? Сөйдөн ошонун эмеси менен болгондо. Мисалы мен жанагы айланма жолду салганда, Чаркудан өтө турган жолду салганда мен берки көлдөн, анан кийин немеге Көкташка, Көкташтан Головнойго, Головнойдон Аксайга, Аксайдан нары эмеге Раватка кете турган. Ошондой жол болчу да. Анан мен ошол жолду баштап туруп, акчасын бөлүп берип, 10 миллион евроны Евросоюз менен. Анан Европейский банк развития. Мен ал жактан кетип калгандан кийин анан булар уже менден кийин кура баштадылар да. Уже акча болду. Анан Сулайманов баягы Көкташка барганда наракка Головнойго салбай, бияка 4 көчөгө салып берген да. Ал жака жол деле жок болчу. Бир 10го жакын эмени корооду бузуп, жанагы элдердин эмесин, үйлөрүн бузуп анан өткөргөндө. Ал жак кажети жок болчу. Бияктан эме колгондо, как раз бияктан салынганда Головной, ошол спорный деген жерлер бардыгы биздики болуп калмак да. Бесспорный жер болуп, биздики болуп калмак. Алар даже претендовать этпейт. А булар келден бияка буруп бергендер да. Жаңы жак. Анан ошондон кийин жаңы 4 көчө өтө маанилүү болуп, анан чыгып алып эме кыла баштаган. Кажети жок болчу бияка салганданчы. Бияка салыш керек эле. Анан бардыгына берки эмелер Мадумаров барып анын историясын билбейт дагы эле керек экен деп анан ошого барганда бул деле жакшы эле ой менен барган. Өз ойчу эле мындай кыйынчылыкты чечем депчи, мойнуга алып. На самом деле бияка буруш керек. То есть Сулайманов бияка буруп жиберген да. Ошого мен айтып атам, Мадумаровду күнөөлөсө Сулаймановду бирге күнөөлөш керек аны. А бул неге да четте калып атат, бүт бардык.
Демек ал убакытта границаны, чек араны чечкен жолу бул күчтүү инфраструктура кылсаң, ошол тарап ким инфраструктураны курса, ошол тарапка калып калат деген ошондой мыйзам болчу да ошондо, жок, мыйзам эмес, бул өзү практика ошондой. Ошо мындай негласный мыйзам. Негласный да бул. Ким азыр эми ошол жерлерде биринчиден мен эмеге мындай тирелчүмүн да. Жанагы Минскиде, анан кийин жанагы Алматыда баягы СНГны куруп атканда мындай многосторонний рамочный договор болгон. Алматинский декларация, Минский конвенция. Да, ошондо, значит, бир эмеси менен пункту менен жазылган, что границаларды чечип атканда административный границаларды государственный деп эсептеп ошондон түртүнгүлөө деген ошондой бар. Баардыгын кол койгон аны. Бүт барды эмелер президенттер коюп эмелер ратификация кылган. Так. Это единственный легитимный документ, да? Толук кандуу. Калгандар барды 37-20-да ал легитимный эмес алар. Алар барды мындай эле эме болгон. А единственный легитимный документ ошол болгон. Ошондо мен ошону жетекчиликке алып, ошол эмелер менен киргизбей жүргөнмүн да. Административный границалар менен. Так болчу да. Ошол жагы биягы деп, анан ошол жерде булар кийин претензия койбосун деп туруп, анан мен жанагы жолдорду, сууларды, трассаларды ошондой кура баштаганмын да. Ошентип шахматный порядок болгон үйлөрдү кантип чечишсе болот? 2007-жылы эме болгондо бул жерде мындай да, шахматный порядок болуп ушундай болуп калган жерде, бул жерде эмненин негизинде болот? Себебен жол, инфраструктура, анан свет, анан кийин жайыттар, суу, ошолор да эми, ошолор эме. Ошондуктан аны мынандай жер алмашуу менен чечиш аябай татаал жол да бул. Мындай жерлер аябай көп, особенно Европада. Аны особый режим функционирования приграничных районов и анклавов деген жол бар, практика бар. Ошондо особый режим функционирования болгондо, мисалы анклавды ала турган болсок, Варухту. Ал жерде, значит, биздин территориянын ичинде да, алардын тирикчилиги в основном биз менен болот. Тигилер менен эмес. Ошондуктан биз айтып аткан, биринчи кезекте границаны, административный границаны түзөлү, тактап алалы, анан административный граница, анан демаркация кылалы, анан кийин төрт жагына бош. Алар биздин территорияда свободный передвижение, экономической деятельностью тоже может заниматься. Ошондой менен. Бирок ал жерде оор курал болбош керек. Жанагы ал жерде, значит, милиция болуш керек. Тартипти сактаганга. Анан жанагы пограничниктер болуш керек, таможенниктер, ал жерде чисто учетный болуп. Бирок кысым жок экен да, кысым жок. Анан жанагы даже стрелковый оружиелер бардыгы бизде учетто туруш керек, себеби деген. Через нас керек. Через биздин территориянын ичинде турат. Биз билишибиз керек кандай кылды. Ошондой тартип бар да. Анан ал жерде в основном мындай жерлерде нужно решать проблему, как взаимодействовать, как совместно использовать дорогу, как совместно использовать жайыттарды, как совместно использовать воду. Ошол жагын чечиш керек эле да. Именно ошол жагын. Дипломатия аягы. Дипломатия. Анан кийин жанагы договорлор менен. СССРдин убагында ошентип эле чечилип жүргөн да. Мисалы ошол эле сол, ошол эле жолдор. Он считается там биздики, ну, эксплуатируем все вместе. Допустим, да, там канал какой-то момент тажиктердин болсо, жок, ошол немесинен бизге суу өтүп турган. Ошол жага көңүл, ошол жагын чечиш керек эле да. Ал жерде тажиктердин эли деле согушканга эч кандай эмеси жок. Ал жерде илгертен эле достошуп соода жүргүзүп жүргөн эл да, кыргыздар, тажиктер. Просто ошону регулировать этип бериш керек эле да. Понимаете? Мен губернатор болуп атканда именно ушул жол менен ошону менен регулировать этип жүрчүмүн. Ошондуктан эч кандай чырчыштык чыгып эмес. Демек шахматный порядок турган үйлөрдү аяка дагы особый режим киргизиш керек болчу. Особый режим функционирования да. То есть бул бияка да кирбейт, бияка да кирбейт, жөн эле жашай беришет, анан бири-бири менен эки жагы тең тажиктик эме. Бул, понимаете, ал жерде режим баягы шахматный болуп биздин эмеге кирип кеткени бул союз бузулгандан кийин болду. Себеби биздикилер сатып чыгып кетип атты да. Миграция. Булар биздин территорияга кирип эле үйдү сатып алып эле биздин территория, биздин айылдарда жашап калды дагы. Кийин анан раз Тажикстандын жаран үйү болгондон кийин Тажикстан деп эсептеп, ошентип шахматты болуп калды. Ага чейин мисалы бир айыл кыргыздар болсо, бир айыл тажиктер,
Анан кийин дагы бир айыл тажиктер, кийинкиси кыргыздар болуп, ошентип эле мындай компактный болчу да. Биринин көчөсүнө бири кирчү эмес. ооба, Кийин 90-чы жылдары ошондой болуп калды. Жок, ошонун границасын кантип делимитация кылыш керек болчу? Ошол немесини ал жерде границасы, административный граница болчу да. Ооба, Ошол бирок жанагы сиз айткандай жаран ушакта болду. рамочный соглашение менен эле ошол признавать этип туруп, ошону мындай условный эмелерди демаркация жүргүзүп туруп эле, анан калганын баардыгын совместный кылып договор менен жасатса болот да. Мисалы, жайыттарды биздин территориясыга. Мен аларга айтчумун да, пожалуйста, жайыттарды колдонобуз, но бирок силер акча төлөп колдонгула. Себебиден биздин жарандар деле акча төлөп анан эмеге чыгат. Анан кийин силердин эмеңер эме болсо, силер малыңарды бергиле, биздин койчулар алып чыгып, биздин жайыттарды акчага кайтарып, кайтап келип берет. Бадага бергендей эле. Эмеге бергендей эле. Вот ошентип чечип атканбыз да. Сууду деле, мурунку СССРдин эместе деле ошол режим особо функционер, жана головнойдо деле, мисалы, ошол Аксайдын сууну октябрдан тартып где-то апрелдерге чейин биз өзүбүздүн суу сактагычты толтурчубуз. Ал эми апрелден тартып октябрга чейин тигилер колдончу да. Ошондо биз өзүбүздүн суу сактагычтан колдонуп, алар тиги жерден колдонуп. Ошондой режим бар болчу да. Вот это режим особого функционирования, ошентип эле ошону продолжать этип, ошону чечиш керек эле да, ошонун баардыгын. Ошол 2 жыл жетпей калды дедиңиз, э? Да,